Өмір байлығы ден соолук ар дайым саламаттыгыңызга кам көрө билиңиз. Сиздин жана дагы келечек муунун ден соолугун ойлогон пульс көрсөтүүсү кайрадан назарыңыздарда. Берүүнү мен Азамат Байетов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы өзгөчө бир тема үстүндө кеп козгойбуз. Тагыраак айтканда, бруцеллез оорусу. Ал кандай оору, келип чыгуу себептери, анын акыбети эмнеге алып барат, кандай жолдор менен жугат, кантип дарыланат? Келиңиздер, ушул суроолорго биз кененирээк жооп издеп көрөлү. Студиябызга атайын конок чакырганбыз. Дарыгерибиз бул Насиба Бурханова. Саламатсызбы, доктор? Студиябызга кош келипсиз. Жогоруда айтылгандай эле бул бруцеллез оорусу көпчүлүк эле мындай аңдап түшүнө бербейт да, бул кандай деген оору, кандай жугуу жолдору бар, акыбети эмнеге алып келет. Эми ушул оору боюнча кененирээк мындай ачып берсек, себеби дегенде азыр эми мал жандыктын бул жанагы төл мезгили. Ушул учурда дагы балким жугуп калуу коркунучу бар. Алдын алуу боюнча эми кандай кеңештерди бере аласыз? Айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азырында бизде азыр ушул бруцеллез оорусу боюнча көптөгөн иштер, жумуштар дегендей алып барылып атат. Бруцеллез оорусуна токтой эле кетсек, өзү бул кандай оору? Бруцеллез оорусу бул жугуштуу оорулардын катарына кирет. Бул антропозоноз деп коебуз бул ооруну. Себеби бул оору менен адамдар деле ооруйт, анан үй жаныбарлары дагы ооруйт. Эми үй жаныбарлардан кайсы жаныбарлар ооруйт? Үй жаныбарларынан ири муздуу малдар, мал жандыктар, кой, эчки, чочколор, анан жылкы, төө, анан мышык, дагы баягы иттер ооруп калат. Эми бизде эң көп кездешкени бул баягы ири муздуу жаныбарлар, үй жандыктары, уйлар, эчкилер, койлор, ошолор көбүрөөк кездешет. Эми бул ошол бруцеллез оорусуну кайсы микроб козготот? Бруцеллез оорусуну козготуучусу бул бруцеллалар деп коет. Бруцеллалардын азыркы күндө 10 түрү бар. 10 түрүнөн бизге эң көп баягы лабораториялык изилдөөлөр негизинде табылгандары бул мына ири муздуу малдарда, анан берки кой эчкилердеги бул баягы бруцелла мелитензис деп коет. И одан дагы бар сиус деген бар, и овус деген бар. Ошолор көбүрөөк кездешет. Эми бул лабораториялык ветеринардык лабораториялык изилдөө негизинде чыгарган натыйжалар эсептелет. Эми бул оорулар кандай жугуп калышы мүмкүн? Анан бул ооруларды кандай кылып биз билебиз жуккандыгын? Эгерде биз биринчи малдарды айта турган болсок, уйларды кандай кылып ооруганын, бруцеллез менен ооруганын билебиз да. Ошо караганда ошо мал кармагандар баягы малда тамакка табити жок болот. Анан арыктап кетет малдар. Анан жатып, туруп ушундай баягындай тынчсызданат. Ошондон биз анан дагы бир немеси эң характерлүү жагы бул баягы баласын таштап коет. Эгерде баягы бооз болсо, ошол жандык убагына жетпей. Убагына жетпей таштайт. Бул ошондон билебиз. Анан кандай жугуу жолдору бар? Жугуу жолдору бруцеллез жугуштуу оорусунун жугуу жолдору бул алиментарный деп коебуз, жөнөкөй жол менен. И контакт деп коебуз, мындай тыгыз байланышта болгондо. И анан кийин аэрогенный деп коебуз, биз воздушный капель деп коебуз, аба тамчы аркылуу жугушу мүмкүн. Биринчиси алиментарный путь дегени баягы ошол кандай десем болот? Коро жайда жүрүп, коро жайда жүрүп, мисалы үчүн анын түбүн тазалап дегенде ага кам көрүп, мал жандыкка. Ошол кам көрүп, карап, уход кылып жүргөн учурда жугуп калат. Анан бириси контактный дегенде баягы анын чыккан, например, мисалы эттерди жегенде же башка небелерди жегенде, сүт азыктарын пайдаланган. Сүт азыктарынан жегенде баягы чийки сүттөрүн баягы кайнатылбаганда жегенде дагы ошол жугуп калат. Анан аэрозол деген баягы типтери бар го, эчкилердин, койлордун, ошолорду тазалап, жууп, ошолор иштеткенде, терилерди иштеткенде, вот ошолордон баягы чаң чыгат дагы, аэрозольный деп коебуз, ошо аба тамчы аркылуу жугуп калышы мүмкүн. Ошол жанакы терилерде, жүндөрдө бул канча убакытка чейин сакталат? Бир канча убакытты талап кылабы же? Ооба, аны бар. Биз айтабыз го, мына ушу кайсы жол менен жугат деп азыр айтып кеттим, мен жуккандан кийин. Эми бул кайсы немеде канча сакталат деген эме бар. Мисалы үчүн этте, сүттө, жанагы тери жүндө. Ушул мынабы бруцеллалар баягы сактаныш мөөнөтү бар да, булар канча сакталат.
микробтор жашайт. Эгерде биз баягы мынау абада 55 градус температурада болса, ал 55 градус температурада 1 саатка чейин турат. 1 саатка чейин. Эгерде ол 60 градус температура болса, жылуу, ал ондо жарым саатка чейин турат. Эгерде ал 70 градус температурада болса, ал где-то 10 минут жашайт. Эгерде кайнаткан учурда ал моментально өлөт. Бар жок, этте болсун ал, сүттү болсун ал моментально. Демек сөзсүз түрдө этти жанакы техникалык обработканы пайдаланып туруп, кайнатып, сүттү деле, ооба. Мисалы үчүн каймак жасаганда деле бүт баарын кайнатып жасаш керек. Ооба. Анан сырткары бул брусселалар баягы минусовой температура деп коебуз го, ошондо деле сакталат да. Булар -8ден 15 градуста -5ден -8 градуста булар 15 күнгече 35 күнгече сакталат, то есть 15. -20 градуста 20 күнгече сакталат. Эгерде биз ошол Брусселла менен баягы неме ооруган малдын уйдун этини морозильникке салып койсок, муздатып койсок, муздаткычта, ошо деле муздаткычта жатат, ошо анан чыккандан кийин ошо өзүнүн немесин кайрадан кызматын аткара баштайт. Ооба, кайрадан баягы таасир көрсөтөт организмге кирипчи ошо. Ошончалык немеде. Анан мындан сырткары биз айтабыз баягы сүттө канча сакталат деп, биз мына кайнатылбаган сүттү холодильникке коюп сакталабыз да көбүнчө. Ошондо эмесе баягы сыртта азыр суук болгончо сыртта сакталат. Булар брусселалар ошо баягы брусселла менен ооруган, бруцеллез менен ооруган уйдун сүтү болсо, агар ол баягы 10 күнгө чейин холодильниктен чыккандан кийин ошо 10 күнгө чейин өзүнүн таасирин жоготпойт. Микробтор ошо сүттө сакталып калат. Негизинен бул жанакы сиз айтып аткан микробтор малдан малга жугат, бирок адамдан адамга жукпайт. Малдан адамга жугушу мүмкүн. Ооба, малдан адамга жугат. Ооба. Анан адамдан адамга жукпайт. Ошон үчүн баягы малдын этинин, малдын баягы сүт азыктарынын обязательно баягы эме кылып атканда, алар менен кандай десем, аларды иштетип атканда, пайдаланып аткан учурда баягы техникалык обработкага көңүл буруш керек да. Анан айтып атпаймынбы, баягы сүттө сакталды, анан сары майда сакталат, сары майда берки сары майда 45 күнгө чейин неме болот да, сакталат. Да. 45 күн немеде болот, баягы кислый молочный деп коебуз го, баягы бринзалар, сырларда 45 күн сакталат. Сары майларда бир 4 аптагача сакталат. Берки немелерде болсо, айтып атпаймынбы, тивит деп коебуз, баягы жүндөрүндө, берки немелердин эчки койлордун эчкилеринде 1,5 айдан 4,5 айга чейин баягы брусселла сакталышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Эми бул жанакы адамдан адамга жукпайт дегенде, бул жеңил оору экен деши мүмкүн да биздин көрүүчүлөрүбүзчү. Демек мага жукпайт экен, кенени басырып жүрөт экенбиз деп. Бирок ошол жуккан адамда бул оору кандай жүрөт? Алгачкы белгилер кантип башталат? Канча күндө билине баштайт? Инкубациялык мындай өнүгүү периоду канча болот? Инкубационный периоду бунун баягы 10 күнгө чейин болот да. Алгачкысы 10 күн. Анан кийин чозулушу мүмкүн, 15 күнгө чозулушу мүмкүн. Ошо 15 күн ичинде жуктуруп алышы мүмкүн. Ошондо алгачкы белгилери кандай болушу мүмкүн? Ошол жуктуруп алган кантип жуктурат? Айтат, баягы алиментарный путь дедик, баягындай төлдөткөндө өзү негизи мындай да, көп брусселла каякта болот деген суроо болот да. Көп брусселлар баягы уйду неме кылабыз го, төлдөтүшөт, койду, эчкини ошол учурда баягы плацентарный вода деп коет. Ошонусун баягы шеригинин баягы суусунда аябай көп болот. Түйүлдүктүн четиндеги суусунда. Түйүлдүктүн четиндеги суунда көп болот. Ошо суу түшөт жерге. Анан ол эгерде баягы бизде айыл жергелерде мен билишимче перчатки деген нерселер кийбейт да, көпчүлүк кийбей эле жөнөкөй эле колун менен эле баягы неме төрөтүп алат да, баягы неменичи. Анан ошол учурда колунда эгерде трещина болсо, жарык болсо колдорунда, ошо жарыктан кирип туруп, анан ал кан аркылуу анан кийин организмге кирет микроб. Киргенден кийин баягы 15 күндүн ичинде баягы адамда
дене табы көтөрүлөт. Дене табы көтөрүлүп, эрте менен анан кечинде көтөрүлөт, 2 мал көтөрүлөт. Анан баягы өтө көп тердейт. Анан кийин өзүнөн өз баягындай болот, эми дене табы көтөрүлгөндөн кийин чыйрыгат, алсызданат, анан тамак ашка табити жоголот. Анан биринчи характерный симптомдорунун бири бул баягы муумдары ооруйт. Муумдары аябай ооруп, баягы баса албай калганга чейин барат да. Ошо симптомдор ошо. Ошондой Сиз айтып аткан симптомдор, мисалы үчүн башка ооруларда деле ушундай симптомдор бар. Эми мына экөөнүн айырмалаганда кантип айырмалайт? Диагноз кантип коюлат? Туура. Мына айтып кеттик, баягы башка оорулардагы баягы соматик деп коебуз, радикулит деп коебуз. Радикулит ооруларындагы белдер ооруйт, бут муундары ооруйт да. Онда деле ошондой температура көтөрүлөт, башка болот. Эми айырмаланганыбыз себеби бул жерде лабораториялык изилдөө. Лабораториялык изилдөөдө ошол кан, ошо дене табы температурасы көтөрүлгөн учурда, температура көтөрүлгөн учурда гана канды алганда ошол маркерлер бар. Бруцеллозго текшерүү үчүн бөлүм атайын маркер бар. Ошо маркерлерге тапшырылат. Бул деген баягы реакция Хендлсона деп коет, реакция Райта деп коет. Ошолордо өздөрүнүн баягы титрлери болот. Серологический лаборатория текшерет буну. Ошо серологический метод менен текшерет, буну фитосанитардык лабораториялар адистери текшерет. Ошондо бизге ошол эгерде ошол оорулуудан бруцелла чыга турган болсо, бруцеллоз деп диагноз коюп берет. Берки радикулиттерде андай чыкпайт. Эми диагноз коюлгандан кийин эми дарылоо процесси башталат, дарылоо мөөнөтү канча убакытка созулат? Дарылоо мөөнөтү бул 20, негизи өзү клиникада 10 күн. Анан 10 күн, 14 күн, эгерде көбүрөөк баягы өнөкөт түрүнө өтүп кеткен болсо, оорулуу кичине кыйыныраак, оорураак кечет. Ошон үчүн буларды көбүрөөк болсун, 21 күн. Силерде каттоодо турат? Да. Булар мындай да, бизге оорулуу түшкөн болсо, стационарга дарыланган баягы диагнозу менен келет. Кээде бул жака ооруп келгенден кийин, текшергенден кийин чыгат да. Ошол учурда бизге шашылыш билдирүү түшөт. Шашылыш билдирүүнүн негизинде анан биздикилер эпидемиология изилдөө жүргүзөт. Жүргүзгөндө анан баягылар сурамжылоо өткөрүп, анан баягылар дарылоо ыкмаларын анан клиnisттер клинический протокол негизинде жасайт. Алып барышат. Азыркы учурда статистика боюнча канча оорулуу каттоодо турат ошол оору боюнча? Азыркы учурда бизде шаарда, Ош шаары боюнча 2020-жылга салыштырмалуу 2021 жылда 4 учур катталды. 2020-жылда 2 учур катталган. Эми бизде азыркы учурда балдар арасында, 14 жашка чейин балдар арасында быйыл 21-жыл катталбады. 21-жылда бир бала 14 жашка чейин балдар арасында катталды. Эми биз не дейбиз, буларды эми бизде шаардын тургундары ортосунда катталган себептеринен бири баягы базарда сатылган шишкебептер жеп, баягы техникалык обработкасы начар болгон болушу мүмкүн. Же эмесе үй учурунда баягы билесиздер, бизде шаар болгон менен жапалак мындан да айыл өкмөттөрү бар, башка төлөкөндөр бар, шаарга карайт. Бирок алар деле кородо мал кармайт, уй кармайт. Ошолор чийки сүттү ичип койгон болушу мүмкүн, же чала кайнатып ичип койгон болушу мүмкүн. Эми биз аны эпидемиология изилдөө негизинде анан өзүбүздүн немебизди беребиз. Жыйынтыгыбызды беребиз. Түшүнүктүү. Бул мисалы үчүн организмге киргенден кийин организмге кандай зыян акыбетін алып келиши мүмкүн? Эгер дарылабаса, кайдыгерлик көз караш кылып, өзүн билимдикке салып дарыланса деле да, кандай натыйжасы бар акыркы стадиясы? Эгерде биз айта кеттик го, азыр баягы бруцеллез оорусун жуктуруп алган жарандарда оорулуунун чечүү процесси 3 түрдүү болот да. Жеңил түрү болот, орто түрү болот, анан оор түрү болот. Анан ошол учурда кандай, эгерде убагында карабаса, убагында дарыгерге кайрылбаса, кандай немелерди алып келиши мүмкүн. Ошондо диагноз коюп, эми булар кимдер баягы өзү
адамдар бар да, ооруй турган адамдар. Бардык адамдар ооруй бербейт. Негизи кимдер оорушу мүмкүн? Айтып атпаймынбы? Кой, мал менен көп неме мамиледе болуп, ошо багып, карап, уход кылгандар, анан баягы тери аштай турган жерде иштей тургандар, анан баягы кондитерский немеде иштешет го, баягы азыктарда иштей тургандар, сүт азыктары менен иштей тургандар, баягы чыгара турган завод, кичине мини завод ошо иштеп аткандар көбүрөөк ушу ооруга чалдыган. Анан эми булардын немеси, эгерде баягы аял кишилерде баягы туут жашындагы, төрөт жашындагы аялдарда кездеше турган болсо, баягы аялдар баласыны, боюндагы баласыны кармай албайт дагы, боюнан түшүп кете берет. Бир жолу, эки жолу, үч жолу, төрт жолу качан анан баягы жакшы акушер-гинекологдун көзөмөлүнүн астында лечение алып, дарыланып, анан баягы микробтордон айыккандан кийин анан бала болуш мүмкүн. Эгерде ошо 30 жаш, онон жогору жаштагы эркек балдар арасында бул оору каттала турган болсо, бул тукумсуздукка алып келет. Эгерде убагында дарыланбаса, убагында дарыгерге кайрылбаса, бул дегени 30% инвалидностька алып келет. Түшүнүктүү. Албетте бул кооптуу оору, ошондуктан дарыгерлер да кулак кагыш кылат. Ар дайым азык-түлүктү пайдаланарда же короо жайда мал кармаганда сөзсүз түрдө жанагы эрежелерди сактоо, санитардык деген нормаларга дал келиш керек деп. Бирок көпчүлүк эле муну биле бербейт да. Доктор, себеби дегенде жанагы корооду мал кармаганда деле ал жерде кандай мындай обработка кылып тазалап дегендей кандай иш-аракеттер жүрүш керек негизи. Мисалы үчүн жанагы туут болгондо деле төлдү, мисалы үчүн ошол уйду же койду мындай төлдөтүп алгандан кийин эмне кылыш керек? Ошол туура айтып атасыз, көпчүлүк ошол санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактабайт. Ошолорго көңүл бурбагандан улам ушундай оору келип чыгышы мүмкүн. Эми эмне кылыш керек? Ошо мал кармаган үйдүн ээси ошо төлдөө учурунда ошо билет, ошо кайсы мезгилде төлдөө башталат. Ошол учурда өзүнүн баягы ден соолугун ойлоп, өзүнө чара көрүш керек да баягы. Эмне кылыш керек? Ошол баягы фартуктар болуш керек. Ошо төлдөөдө катыша турган фартуктар болуш керек. Резина өтүк, резина колкап. Клеенчатый болсо деле болот. Анан резина колкап болуш керек. Резина өтүк болуш керек. Анан ошол төлдөө учурунда кээ биркилер колкапсыз сигарет, тамеки чеккендер бар. Запрещает, вообще такыр мүмкүн эмес. Анан баягы жаш балдарды, 18-ге жашы жетпеген балдарды дагы төлдөөгө катыштырбастык керек. Баягы кош бойлууларды катыштырбастык керек. Анан төлдөө учурунда ошол төлдөгөндөн кийин баягы шеригини 1 метр чукур казып туруп жерди, ошол жерге көмүш керек, көмүп үстүнө таш бастырып коюш керек. Анан кийин баягы немелерди төлдөөдө иштетилген баягы нелер бар го? Каражаттар, например, пычак болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошолорду бардыгынын дезинфекция каражаттары менен залалсыздандырыш керек. Ошол короо жайды мисалы кантип дезинфекция кылат? Короо жайды, ошо короо жайды эмне менен дезинфекция кылынат? Короо жайды дагы кандай? Азыр бизде эң көп колдонгон баягы гипохлорид бар. Гипохлориддин 1%-сын же 0,5%-сын ошо жерге чачып койсо деле болот да. Же беркинде куругуну чачып койсо деле болот, же эмесе беркин. Эми ал иштер боюнча өзүндө болсо өзү кылып койсо болот. Эгерде баягы күмөндөлсө, бул немеси бруцеллезга күмөндөлүп союла турган болсо, аны ветеринар дарыгерлердин катышуусунда жасалат. Ошолор бардык дезинфекция иштерини, анан баягы инструменттер деп коебуз, баягы колдонулган ошо инструменттер бардыгын ошол залалсыздандыруу эрежелерин ошо немелердин кеңеши боюнча жасалат. Ошол союлганда деле, мисалы үчүн ветеринарлар эгер уруксат берсе, анын этин жегенге болобу? Эгер бруцеллез дарты билинген болсо. Ооба, болот да. Эгерде ветеринар бруцеллез деп табылган болсо, ошо уйда, ол уй союлушу керек. Ол мындай деп коет, дальнейший кармабаш керек да малды, уйдучу. Жок кылыш керек. Жок, союш керек. Жок кылыш керекпи же союп туруп этин жеш керек? Кандай? Союш керек. Этте баягы сүт башкаларда эме кылат да, сакталып турушу бар да. Ошонго карата анан кийин айтып атпаймынбы, эгерде
70 градус, 70 градус эмес, кайнатылган учурда баягы микроб моментально өлөт. Ошон үчүн аны жакшылап технический обработкасын жакшы кылып туруп иштетсе болот. Түшүнүктүү. Эми булардын баардыгы барып алдын алууга келип такалат экен да. Доктор, мисалы үчүн ошол малдарды алдын ала вакцина жүргүзсө, бул оору келип чыкпайт да, туурабы? Негизинен ушундай вакциналарды жүргүзүп, мындай ветеринария кызматкерлери менен биргеликте калкка кенен түшүндүрүүлөрдү жүргүзөсүздөр да. Бизде мораторий башталбастан мурда бизде ушундай иш жүрчү да. Санитардык, фитосанитардык, ветеринардык инспекция кызматкерлери менен бирге биз ошол бирге иш алып барчубуз. Азыркы учурда бул фитосанитардык ветеринардык кызматкерлердин өздөрүнүн баягы бул жумуштары да, бул түз жумуштары. Ошон үчүн булар ошол айыл өкмөттө болобу, каерде болсун, ошо өздөрү ошол айыл өкмөттөрүндө кимде канча мал жандыктары бар. Аларды тизмесин жасайталар. Анан ошонго өздөрү ошо ветврачтар бар, ветеринардык врачтар кайсы уйга жасалыш керек, кайсы немелерге жасалбаслык керек. Например, мисалы эми төрөт мындай Туй турган малга, туй турган малдарга, туй турган койлорго, эчкилерге жасалыш керек. Ошону алар чечет да. Аны ветеринарлар чечет. Чечкенден кийин анан бир жылда 2 жолу текшериш керек бруцеллезго. Канын текшерет, малдын канын текшерип, анан ошондо билинет да, бруцеллезбу, бруцеллез эмеспи. Эгерде бруцеллез чыга турган болсо, ошол ветеринардын сунушу менен союлуш керек мал, муна калыш керек, мунага эмдөө жасалыш керек деп булар өздөрү сунуштарын берет. Адамдарга эмдөө жасалбайт буларга, Жок, жасалбайт адамдарга. Ошо уйларга гана жасалат. Чоң рахмат, доктор. Биздин кыска убакыт аралыгында мындай кененге сыр түшүнүктүү айтып бердиңиз. Биз ыраазычылык айтабыз. Балким акыркы микрофон берели. Элге кайрылууңуз, балким дагы бир түшүндүрмөңүз болсо айтып калсаңыз болот. Мен айтарым ошол жалпы Ош шаарынын тургундарына, башка региондордун тургундарына айтарым, ошол төлдөтүү учурунда санитардык эрежелерди так сактаңыздар. Анан ошо жаш балдарды, айта кеттим, жаш балдарды, анан баягы кош бойлуу аялдарды төлдөтүү учурунда кошпоңуздар. Анан ошол сүттү сатып алганда, этти сатып алганда сертификатыны, баягы ветеринардын справкасын сураңыздар. Алар көрсөтүшкө милдеттүү. Анан сүттөрдү кайнатканда ошол сүттү кайнатып, бизде мындай да, сүттү кайнап чыккандан кийин эле кайнады деп өчүрөбүз да. Андай эмес, сүттү кайнап чыккандан кийин 10-15 мүнөт кайнатыш керек. Анан ошондой кылып сүттү кайнатып ичиңиздер. Анан кандай десем болот? Шишкебептерди пышыртырганда жакшы пышырышын талап кылыш керек да. Баягы камкатала жей турган болсо, ошондон деле жугушу мүмкүн. Ошон үчүн санитардык эпидемиологиялык эрежелерди жакшы сактаңыздар деген. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүдөн пайдалуу бир маалымат алган болсоңуз, анда биз көздөгөн максатыбызга жеткен болобуз. Өмүр байлыгы, ден соолук, ар дайым саламаттыгыңызга кам көрө билиңиз. Кийинки көрсөтүүдөн аман ашаңа чейин сак саламатта туруңуздар.